Советтик доордон энчи калган ири ишканаларды эгемен Кыргызстан сактап калган жок. Учурда 68 завод фабрика иштебей турат. Басымдуусу менчиктешип кеткен. Аларды кайра жандандыруу, ишке киргизүүгө ээлеринин колу кыска. Рынок шартын өздөштүрө алышкан жок. Андыктан өкмөт кол сунуп токтоп турган ишканаларды кайра ишке киргизүүгө аракеттер башталды. Чиновниктер каржы булактарын табуу менен бул туңгуюктан чыгуу аракетин издешүүдө. Инвестор чакырмайын, бул заводдор жанданбайт. Мен сиздерге мисал катары айтып кетейин, линолеум заводу турат. Абдан чоң завод. Инвестор да тартылбай жатат, заводдо турат, күндөн күнгө состояниясы эскирип баратат. Адистердин айтымында токтоп турган ишканаларга каражат бөлүүгө кызыктар инвесторлор келип жатат. Алар Кыргызстандын Бажы союзуна кирүүгө ынтызарлыгын эске алып, Кыргызстандын рыногу аркылуу Бажы союзунун рыногуна кирүүнү көздөшүүдө. Көп жылдар иштебей, станокторунун эскилиги жетип, бузулуп тонолгон ишканалардын ишин кайра жандандыруунун дагы бир жолу анын ишмердүүлүгүн банкрот деп жарыялап, жаңа ишканаларды түптөө, күчтүү менеджерлерди тартуу, мындай ыкма менен жумуш ордуларын түзүүгө, өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоп өлкөнүн казынасына кошумча киреше түшүрүүгө, импортко кетип жаткан каражаттарды Кыргызстанда алып калууга болот. Ошол жерде жумуш жок болгондуктан биздин жарандарыбыз Россия менен Казакстанга чыгып кетет. Экинчиси, ошо местный бюджетке отчислениялар жок, соцфонд, налоги, местный бюджет, республиканский бюджет. Ошол заводдор чыгарып турган продукцияны биз Кытайдан, Россиядан сатып келип атабыз. Мисалы үчүн мен дагы эле ошол линолеум заводу иштеп турса, бизде азыр строительство кандай жүрүп атат? Ошол линолеумдер ушул жерден чыгып, ушул биздин баягы болгон мукташтыкты жойуп турат эле. Бул жерде канча деген налогдор түшөт эле. Үмүттүн отун жакка мындай ширин сөздөрдү эл уга берип, кулагы деле каныгып калганы чындык. Туңгуюктан суурулуп, рынок шартында тай-тай баскан баладай тамтаңдап ишин жаңыдан баштагандары да бар. Бир жыгылып кайра туруп, Майли суудагы лампа завод рыноктун шартын өздөштүрүп кетти. Банкрот деп жарыяланган Камволдук ноут комбинаты кайра ишке кирүүнүн алдында. Бишкектеги Тяж электромаш деген чоң завод 10 жылдай токтоп туруп, Ареми деген бренд менен кайра рынокко сүңгүп кире баштады. Заводдун бүт цепочкасын иштетип, продукция чыга баштады. Ламели, рубильник, трансформатор мурда эмне чыкса ошо чыгарып атат. Эми андан тышкарыда биз деген андан кеңейтип атабыз, счетчик чогултуп атабыз. Газовый счетчик, электрический счетчик, суу чыгарган баягы суу текшере турган счетчиктерди чыгарып баштайбыз деп, биринчи кварталга койдук өзүбүзгө максат. 1,5 айдын ичинде биз деген 15 трансформатор чогултканга жетишип калдык. Себеп дегенде завод 10 жыл туруп, станоктор иштебей калыптыр, кабелдердин баары жарылыптыр, ошонун баарын восстановленияга учур кетип, убакыт кетип калды. 15 трансформатор. Быйыл биз өзүбүзгө коюп атабыз максат 600 трансформатордон кем чогултпайбыз деп. Бул завод 1958-жылы түптөлгөн. Советтер Союзундагы электротехникалык жабдыктарды чыгарган эң ири заводдордун тизмесинде турган. Негизинен электр энергиясын өндүргөн өлкө саналган Кыргызстан бул заводду иштете албай, өзүнүн күнөгөйлөп жатты боорго тартып, энергетикага керектелүүчү жабдыктарды четтен сатып келип жаткандыгы чындык. 1999-жылы Кыргыз өкмөтү заводко 300 трансформатор буйрутма берген. Мамлекеттик буйрутма ошол бойдон токтоду. Энергетиктер 2011-жылы кошуна Казакстандан 600 трансформатор сатып алды. Өткөн жылы өкмөт башчы заводду ишке киргизүүгө буйрук берген. Кыргызстандын энергетика тармагындагы муктаждыгын толуктоо максатында завод кайра иштей баштады. Толук мүмкүнчүлүктө болбосо да аз-аздан. Өткөн жылдын соңунда иши жанданган завод 6 миллион сомдук буюм өндүрүп, алгачкы кирешесин тапты. Быйыл 100 миллиондук продукция өндүрүүнү максат кылат. Токтоп турган заводду жандандырыш бул оңой иш эмес да. Станоктордун почти 70% иштейт азыр. Буларды бардыгын бир сыйра колдон өткөрүп ремонт кылып алдык, Кудай кааласа. Иштеп атат азыр. Азырынакы балдар бул жерде азыр КТПны чогултушуп атат. 250 КТП бул да жаңы заказ. Советтик доордо күркүрөп иштеп турган бул заводдо ошол кезде 3000ге чукул кызматкер иштеген болсо, кайра жанданып бүгүнкү күндө иштеп жатканда болгону 50ге чукул адам иштеп жатат. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Энергетикалык көз карандысыздык өлкөнүн негизги багыты болуп турганда неге өз заводдорубузду толук кандуу иштете албайбыз деп бир жагынан күлкүн келет, экинчиден ыйлагың келет. Анткени өткөн 2 жылда Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында чет жактан сатып алынган 1000ден ашуун трансформатор аймактарга орнотулду. Олчойгон суммадагы каражат Кыргызстандын казынасынан чыгып кетип жатат. Энергетика тармагында тетиктерди жасаган бул заводдун адистери өндүрүлгөн буюмдарды советтик сапаттагы чыдамкай тетиктер деп баалап, сапатына завод кепилдик берерин айтышат. Могу биз жасап аткан бул рубильниктер электричество жанагы 250 трансформаторлорго коюлат. Могу тетиктери бул биздин заводдон бул нөлдөн башталып жасалат да. Бул сапаттуу
Бул станоктор 1960-70-80 жылдары келип орнотулган станоктор. Бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Ал эми мен жанында турган мына бул станок 1955 жылы жасалып чыккан. Бүгүнкү күндө да иштеп жаткандыгын мына станоктун жанында турган калдыктардан байкасак болот. Бул жерден сырттан алынып сатылып келген майлардын баардыгы ушул жерден текшерилип, тазаланып, өзүнүн качествосуна жеткен убакта анан кийин трансформаторлорго куюлуп, бул жерден чыккандан кийин мынакей сушка деп коет. Ушул жерде өзүнүн убактылуу деңгээлинде кармалат трансформаторлорго куюлган майлар. Бул жерден кургатылгандан кийин анан трансформаторлор бул жерден жана тартып келдиңер испытательный участокко барат. Ошол испытательный участоктон анан текшерилип, анан керектүү кайсыл жактан бизге заказдар келди. Ошолорго баягы өздөрүнүн заказы менен ошол жерден анан кийин отправка болот да. Зверев Юрий адистиги боюнча инженер-механик. Көп жылдар Илимдер академиясында машина куруу технологиясы, станок жана анын жабдыктары тармагында иштеп, соңку 5 жылдан бери заводдун станокторунда иштеп келет. Перспективы есть, но нужно вкладывать. Советтер Союзунун тушунда 15 мамлекетте ушул сыяктуу болгону 3 завод бар эле. Биздин завод көп жыл иштебей калды. Кээде материал жетишпей, кээде дагы башка шылтоолор менен. Адистердин саны да суюлду. Өткөн жылы бул завод кайра иштей баштады. Негизинен келечеги бар. Каражат жумшаш керек. Шамалдан, күндөн энергия алган тетиктердин, кичи гэстин келечеги бар. Суроо талап да көп. Ушул багытта иштеш керек. Анткени Европа мамлекеттеринде имараттарды курууда албетте энергетиканын альтернативдик булактарына басым жасалат. Бизде да аз-аздан бул багытта жылыш бар. Пока все это, как говорится, только на словах. На деле нет. А так, конечно, перспективы есть, даже в отношении вот этих солнечных батарей. Энергетика тармагында Кыргызстанда ири долбоорлор иштеп жатат. Чоң долбоорлордун талабы да зор. Аны менен бирге жергиликтүү калктын талабы да унутта калбаш керек. Жаңы конуштар 1,5 миңдей трансформаторго муктаж. Мындан сырткары жыл сайын 300гө чукул трансформаторго талап жаралып турат. Завод бул суроо талапты толугу менен аткарганга чамасы жетеби? Бул өзүнчө маселе. Бирок кичинеден болсо да суроо талап жаралып калды дейт кызматкерлер. ТМ деген трансформатор Кыргызстанда мындай пайдаланат. Биз деген ошондон дагы бир кадам өйдө секирип, ТМге деген трансформатор өткөн та, себеби дегенде анын кубаттуулугу, сапаты дагы ТМге караганда жакшыраак да. Сууга, электр энергиясына коюлчу акылдуу эсептегичтерди, кичи гэстин агрегаттарын жасоо аракеттери башталды. Өндүрүлгөн буюмдарды келечекте экспортко чыгаруу максаты бар. Россиянын ири заводдору менен келишим түзүлүп, электротехникалык тетиктерди аз-аздан болсо да жасап жөнөтүп жатышат. Бирок адистердин тартыштыгы эмтен байкала баштады. Экспортко чыгыш үчүн биз өзүбүздүн деңгээлди көтөрүш керекпиз. Анткени завод көп убакыт иштебей турду, көп персонал кетти. Технологияны билген, технический специалисттер абдан аз. Азыркы убакта Ирандан келип кетишти инвесторлор, Турциядан келишти. Алар дагы биздин продукцияны көрүп, сурап жатышат. Суроо талап барбы продукцияга? Суроо талаптар абдан көп, бирок биз негизи биринчи өзүбүздүн Кыргызстаныбызга чыгарган тетиктерден баштайлык деди элек. Анткени негизги биз менен иштешкен мекемелер, ишканалар бул Распред компаниялары, Север Электро, Ош Электро, Жалал-Абад Электро, Восток Электролар. Бул бир четинен, экинчи четинен Министерство энергетики. Анткени ар бир жыл сайын Всемирный банктын аркылуу Министерство энергетики ушул трансформаторлорду заказ кылат. Ошолорду биз Кытайдан, Казакстандан эмес, Россиядан эмес, бизден алса, биз чыгарып берсек, чоң максатка жеткендей болмокпуз. Ушундай заказ барбы? Азыркы убакта жок, анткени биз трансформатордун чыгуу процессин жаңы эле баштадык. Декабрь айында 15 трансформатор чыгардык. Негизги бул трансформатор кичинекей заказ болду. Айыл өкмөттөрүнө, ат башыга, региондорго жибердик. Жарнама берип, бизге заказдар толуп келе жатышат. Заводдун негизги кардары энергетика министрлиги. Бир учурда болбосо да энергетика тармагындагы жабдыктарды бөлүп жасап берүү туурасында эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп жатат. Бул заводдун ишке кириши менен экинчи бир заводдун жанданышына себепкер болмок деп санашат адистер. Анткени мына Кара-Балтада кабельный завод бар. Биздин негизги партнер десек ошол завод. Анткени трансформаторго кабель керек, обмоткасына. Биз
көп иштеп кетсек, ошол заводдон эле кластерский система болуп, ошол заводдон заявка берип кабель алабыз. Сырьёлор каяктан келет? Сырьёлору көбүнчөсү Россиядан келет, анткени биздин продукциябыз бул сертифицированный продукция, буга биз гарантия беребиз, бул ГОСТон өткөн көбүнчөсү. Темир жез Россиядан келет, анын баары бизде жасалат. Андан кийин переработка. Сиздер өндүргөн товар менен чет өлкөдөн келип аткан товарлардын кандайдыр бир айырмачылыктары барбы? Сапаты жагынан айырмасы абдан чоң. Анткени көбүнчөсү трансформатор, мисалы айтып кетейин, жаңы келген трансформаторлор, Кытайдан келген трансформаторлор бир жылдын ичинде эле күйүп кетип, ремонтко кайра берилип жатат. Биздин трансформаторлор болсо 3-5 жылдай эч ким карабайт, майын өз убагында эле алмаштырып турса, сапаты жогору болгон продукция. Албетте бул чоң демилге. Ойлогон ойду ишке ашырууга биринчиден мамлекеттин, инвесторлордун жардамы, рынок шартын жакшы өздөштүргөн менеджер керек. Иш орду түзүлүп, продукция өндүрүлүп, Кыргызстандын каражатын четке чыгарбай алып калуу менен өлкөнүн өнүгүп өсүшүнө шарт түзүлмөк. Негизгиси башка элде, башка жерде жүргөн замандаштары үмүт менен кайра келип, өз жеринде иштеп калышмак.